Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd, yaratkan Allah Taala şeksiz maksuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem assalam jana salavatlar bolsun. Hurmattуу musulman bir tууган, biz азыркы күндө жашыруун түрдө садака бергенге даярбызбы? Бүгүнкү ушул мазмунда Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхин бир окуясы менен бөлүшүп кетейин дедим. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх өзүнүн бир кошунасы болгон, кошунасы кедей кембагал болгондуктан Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх дайыма колунан келишинче мүмкүнчүлүгүнө жараша акчалай болсо акчалай, азык түлүк менен болсо азык түлүк менен, жакшы сөз менен болсо жакшы сөз менен айтор бул кошунасына дайыма каралашып турчу. Бир да күн болгон эмес, карабай койгон мүмкүнчүлүгү болуп туруп, анан күндөрдүн бир күндөрү ошол кошунасы жок болуп кетет. Кошунасы жок болуп кеткенде эле Абу Ханифа рахматуллахи издеп жөнөйт. Издеп жөнөсө да ушул дагы бир бирөөлөргө карыз болуп калып, ошо карыздан улам ал кошунасы түрмөгө түшүп калган болот. Имам Абу Ханифа рахматуллахи аркасына издеп барып таап, карыздарын төлөп, түрмөдөн куткарып чыгат. Бул жерден окуядан алымдарыбыз ушу бир нече мисалдарды айтат жашообузга үлгү кылып алып келсек болот ошолорду. Биринчиден, бул кошуна Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх эч ким болгон эмес, тууганы болгон эмес, бала чакасынан эмес, башкасынан эмес, айтайын дегеним жардам бере турчу туугандардан болгон эмес. Бирок ошентсе дагы Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх дайыма ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол адамга акыбалы оор деп билип жардам берип жүргөн. Экинчиден, Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх ушул берген акчасын, берген жакшылыктарын бир да жолу милдет кылган эмес. Же болбосо көзөмөлдөп аны сураган эмес, мен берген акчаларды эмне кылдың, эмне кылып атасың, каяка жумшап атасың, же бир милдет кылып, бир башка бир ыңгайсыз абалга койгон эмес. Үчүнчүдөн, Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх бул окуяда бизге ушул көргөзүп берип атат, садаканы кандай түрдө берсек жакшыраак болот. Суфьян Саури рахматуллахи алейх айткан, эгерде сенин сол колуң берген садаканы оң колуң билип жатса, анда мунун соогу азыраак деп. Албетте бул баягыдай сол кол менен оң кол албетте билет берип аткан. Бул жердеги мааниси колдон келишинче жакшылык иш кылып атсаңар, садака кылып атсаңар, эч кимге билдирбей, эч кимге көргөзбөй, бир гана Кудай менен сиздин ортоңуздагы сыр боло турган кылып берсеңиз өтө жакшыраак. Жана Имам Хасан аль-Басри рахматуллахи айткан, эң жакшы жакшылык бул Аллах менен болгон жакшылык деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыз азыркы күндө бири-бирибизге, кошунага, тууган урукка биринчиден жакшылык кылалы, жакшылык кылганды үйрөнөйлү, жакшылык кылганга ниет кылайлык. Экинчиден, ошо кылган жакшылыгыбызды милдет кылбайлык. Ал алган ошол сиздин жардамыңыздан өзүн ыңгайсыз сезип калбасын, сизге бир карыз болуп сезип калбасын. Тескерисинче ошо сиздин бергениңиздин бергенин батыраак унуп калгандай болсун.